Саламаттарбы? Поликлиника медиасынын сереп берүүсүндө Скөл областына курула турган Асман шаарынын долбоору боюнча сөз кылабыз. Биздин студияга саясатчы Токтайым Меметалиева келди. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Токтайым, студияга келип маек берүүгө келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Мына жакындан бери коомчулукта Скөл областында Торайгыр айылында Асман шаарынын долбоорун куруу жөнүндө сөз болууда. Жакында 19 январда бул боюнча тегерек стол болду. Ал жакта бул долбоорго каршы чыккандар да болду, долбоорду колдогондор да болуп атат. Сиз ошол долбоорго каршы чыгып атасыз. Ошол эмне үчүн экенин ошол айта кетсеңиз. Биринчиден мен рахмат чакырып ушу теманы көтөргөнүңүзгө. Себеби деген биздин Ысык көл бул жалгыз эле биздин көлүбүз эмес. Бул дүйнөгө таанылган, биздин мамлекеттин жайгашкан, ааламдын көзү дөгөн өзүнчө ыйык бир көлдөрдүн бири, касиеттүү көлдөрдүн бири. Бул бүт карталарда Япония, Корея, башка улуттардын баары иликтеп чыгып, ошо керек болсо мынакей 2003 жылы чоң ошо көлгө зыярат башталган. Япон, Корея жана башка элдердин. Ал зыяратта көлдү тегеренип дейт. Жөө бир айланып чыкса, булар өздөрүн мындай ошо Аллага сыйынганга барабар деп чоң деп эсептешкен да. Ана бул байыркы замандан келаткан өзүнчө бир салт экенин ошо белгилеп кеткен. Белгилүү Япон изилдөөчүсү келген. Абдан кызык нерселерди айтканда, ошондо биринчи сүрөтүн картада тегерегинде өскөн талдар сүрөткө түшкөндө адамдын көзүндө анан кирпиктеринде болуп түшкөн сүрөт ошо картага кеткен да. Ошо. Экинчиден бул бир топ дүйнөлүк биз коомчулуктагы конвенцияларга кол койдук. Эл аралык конвенцияларга. Бул өзгөчө жапайы өсүмдүктөрдүн, жан-жаныбарларды коргоо мыйзамдары, дүйнөлүк немелерге кол койгонбуз конвенцияларга. Ошо конвенциялардан чыгыш жанагыдай курулушка жол берет. Ал конвенцияларды буссак, бизге бул тыюу салынат, жанагыдай чоң курулуштарды курулганга. Себеби бул өзгөчө рекреациялык зона дейт. Экинчиден, көл кандайча болуп пайда болгон? 2-3 неме бар. Катуу жер титирөөдөн аска жарылган, жердин түбүнөн жарака кеткен, ошонун негизинде көл пайда болгон деген нерселер бар дагы. Анын географиялык жана башка тектоникалык өзгөчөлүктөрү бар. Анан ошол себептен изилдөөчүлөр көлдүн тегерегине өтө чоң бийиктиктеги жана өтө оор салмактагы тамдарды курууга болбойт деп Совет өкмөтүнөн келаткан чечимдер бар. Ысык көл өзүнчө биосфералык зона. Анан ошо көлдүн титирегенинен мына Алматыда Вернинский титирөө болгон. Чоң тектонический разлом деп коет. Жердин жаракы чыккан жерлери менен байланышкан жерлери бар. Биринчиден, ошондуктан өтө кылдаттык мамиле кылыш керек да, мындай нерселерди кабыл алып элге жарыялаганда. Булар биринчи азыр элдин түшүнбөстүгү эмне себептен болду? Бул ошо аткаруучу бийликте отурган төбөлдөр өпкөлөнүшүп, тилекке каршы специалисттер аныктап элге жарыялап турган пиар работасын өздөрүнө өздөрү тетир кылып алышты. Себеби деген, кечээ мынакей автор менен жолуктук. Руслан Акматалиев. Билбейм аты ким экен, компаниясы ушу биздин кыргыз балдар экен. Кечиресиз, ошол айтып коючу да бир нерсе, ошол автору Руслан Акматалиев. Ал дагы ушул берүүгө келмек да. Анан кийин ошол бир аз саат калганда ошол убактысы болбой калды да. Анткени ал келгенден бул идеянын автору немножко башкача. Анан бул ошодон качып келген деп ойлойм. Себеби деген, бул автордук проект 2000-жылы бекитилген. Биздин НССБ жана КОР Кыргызстандын улуттук жакынчылыктан чыгып,
жана комплекстик өнүгүү программасын деген кабыл алганбыз. Ошол программанын негизинде, ошондой иликтөөлөрдүн негизинде мен өзүм Кыргызстан боюнча 5000ден ашык bir топ материалдарды чогултургам, жана сунуштарды чогулткам. Анан матрица проекттердин матрицасы деген жазылган. Ошондо проекттин матрицасыларында көлдү кантип өнүктүрөбүз деген маселеде туристтик зона кылуу жөнүндө, бул өзгөчө туристтик зона, руханий борбору катары жана кыргыздын салттуулугун даназалай турган, шаарчылардан турган, туристтерди киргизгенге уят болбой турган, келечекте машинелерди рыбачыдан токтотуп, анан көлдү тегерете, велосипед менен же болбосо кичинекей арабекештер менен жүрө турган чоң культурный неме борбор болмок да. Анан ошол жерде максимум бир 100 миңге жетпеген курулуштардын тегереги камтылган, но алар эмнелерден турмак? Ар кандай илбистердинге байланыштуу, илбистердин талдарын, тоолорун, анан биздин өзүбүздүн жети акелерибиз бар да көлдөгү. Ошо жети акебиздин жүргөн турган өздөрүнүн бир немелерине байланыштуу композициялар менен тура турган этно комплекс болуш керек болчу. Анан кечээ мага балдар айтышты, эже, проект ушундай, биздин авторлорубуз. Анан мен айттым, силер өзүңөр презентация кылышыңар керек болчу. Анан жанагы качкын бизнесменди өзүнүн канча тамдарын куруп, дагы өткөзөлүк тамдары бар, мамлекетке өзүнүн налогун төкпөй качып жүргөн качкын бизнесмен менен баштап күпүлдөткөндөн баштатпай, анда эмесе бысмылда деп элди чогултуп, түшүндүрүп, айтып, ошо балдарды презентация кылдырыш керек болчу. Бирок ошол ал проектте жанагыдай Арап өлкөсү ана берилине турган зона, анан кийин Жапонго тигип деген эч нерсе жок. Ал проект мамлекеттин өзүнүн ошо Аскар Акаевич учурунда кабыл алган программный проекттин ичиндеги гана бир бөлүгү болчу. Тилекке каршы бир топ документтерди баягы көтөртөйүн деп аракет кылып ошол теманы алып чыгайын десем, эч кимде эч кандай документ жок. Башкача айтканда, ошол бул долбоордун 2000-жылдары көтөрүп чыкканда сиз ошондо макул 2000-жыл эмес, анткени 1998-99-2000 жылдары ошол жерде көлдүк бейөкмөт уюктар менен, айыл өкмөттөр менен ар бир айылдын эмнеси керек, кандай курулуштар керек, кандай өзгөчөлүгү бар, кандай пландар бар, бүт баарын чогултканбыз. Азыр немеде Минфинде книга партнерских инициатив деген бар. Ошо партнерский инициативада көлдүн адамдардын ой пикирин угуп сунуштап, этно-городок, арды боз үйлөрдөн турган, баягы 3 этаж боз үй бар деле го? 3 этаж боз үй. Ошого окшогон гана немелерден курулган, этнический баягы өзүнүн каада салтты сактаган, бүркүтчү ошол жерде жана Бокомбайда Зарнаевдин үйүнүн тегерегинде ошол жерде өзүнчө бүркүтчүлөр полигону болуш керек болчу да, мисалга айтсак. Баягы Керексизов аксакал өтүп кетти. Ошол раматтылыктын коюлган жана концепциялары бар болчу. Ысык көл боюнча жана Рухордо, Аламордо ошолордун башталышы болуп калды да. Аны ошого окшош бүт кыргыздын тарыхын камтыган жана ошол жерде биздин чоң байыркы тарыхыбыз жатат. Шапак аксакал жатат да, Калык Лол жатат, Сарт аке, Мойт аке, аке деген аты калганы менен алардын баары кыргыздын баягы акыркы 300 жылдагы тарыхын ошо күрөшүндө өз салым салган биздин бир улуу инсандар да. Ошолорго байланыштуу экспозициялар, ошонун баары курулуп, бир өзүнчө бир баягы туристтер келгенде рыбачанын бозоосун аттап киргенден баштап, бүт көлдү кыдырып чыкканча бир жуманы камтый турган убакыт болуш керек болчу да. Сиз долбоордун азыркы берилиши бул эң коркунучтуу берилиш. Себеби деген азыркы бул бизнесмен балдардын кызыкчылыгы. Биринчиден, бул проектти кабыл алып рекреационный зонага өздөрү чечим чыгара албайт биздин бийлик. Единственный да таянса, ошо анткени бул дүйнөлүк банктын, жанагы Азия банктын, бир топ банктардын аларда акча берүүнүн кириш чыгышын карап турат органдар. Ошолордун программный проектлерине кирип калган чоң проект. Анан буну иштетиш үчүн
Биз эл аралык уруксаттарды алышыбыз керек. Эгер жанагы 2 этаж метр, 100 этажды курганга, анын үчүн жанагы кандай жаныбарлар кетет, кандай немелер өлөт, кандай токойлор кетет. Мынакей азыр жол салабыз деп канча нормалар бузулду. Канча деген байыркы талдарды кырып таштадык. Хотя анын үчүн бизде азыр жана проверка болот. Фонддор өткөндө азыр биздин Кыргыздын моюнуна сала турган салыктар болот. Сен мындай кылдыңар, значит, алардан ала турган акчаларды биз албай калабыз. Дүйнөлүк коомчулуктун. Сунушталып аткан долбоордо ошол чоң үйлөр, чоң стадион. Андай болбойт, андайды салганга болбойт. Биринчиден проникаемость, ошол эле азыркы эле жанагы туалеттерин тазалаткан системалар иштебей жатат көлдүнчү. Көлдүн суусу бузулуп кандай болуп атат. Андайлар нерселерди куруш үчүн арге жер жумшак жер керек. Жерди казганда, кеткенде, жердин өзүнүн катмарлары менен таштак неме менен суу тазаланып кете турган жерлер керек да. Андай биздин терде көлдүн шарты жок. Дегенде 500 000 киши болот. 500, анан кече балдар айтты, жок, 500 000 эмес, ошол жерде жашаган эл 100 000 элге эсептелген. Анан ошо этногородокто жергиликтүү айыл өкмөттөр, анан жергиликтүү эл өзү карап кете турган шаар болуш керек болчу. Место самоуправления. Да. Анан булар гектар жерлерди алып коюшуп атат мамлекет. Эмненин негизинде алып атат, мыйзамдын негизинде. Арабтарга, Кытайларга берилет деп атат. Андай бул мыйзамсыз иштер. Бул мыйзамсыз иштер жанагы ФАПтын жерлерин алып коюп туруп, анан бияк өткүзүп деген эртең ошончо элди кайсы тамак менен бага камтыйт. Каяктан продукцияны алдырат. Экологический продукцияны каяктан тигет. Ал жерлерге единственно ошо ФАПтын жерлерин өздөрүнө сакташ керек көлгөчү. Анан ошол жерге эмнени өнүктүрсөк болот биз? Жана зимний тепличный зоналарды өнүктүрүп, ошол жанагы курулган этнокомплекстерге экологически чистый продукция менен мынакей камтып атабыз. Жерден биздин чыккан эч кандай нерсе созулган помидорлор, жанагы бадыраңдар биздин өздүн теплицада өскөн деп мынагы Турция башка өлкөлөрдө кылгандай, башка өлкөлөрдүн мындай зоналарында эч нерсе жок. Испанияда чоң Альгамбра деген шаар бар. Арги дүйнө жүзүнүн биздин мусулмандар барбайт, дүйнө жүзүнүн мусулмандары умраны ошол жактан баштайт. Накта мусулмандар да. Себеби деген ошондой Альгамбра шаарында 5 Мухаммедтин өткөн тарыхы жазылган эң чоң комплекс бар. Ошо керек болсо ошо Мухаммедтин учурунда тиккен талдар, анын бала чагындагы көчө, ошол эле курайчылардын немеси бар. Азыр орус католический монастырь болуп калган, бир курайчылар жашаган неме тоодо күңкүрлөр бар да. Вот ошондой эле биздин баягы ошондой эл сыйынып келе турганда, истеп келип ушул жерге ааламдын көзү экен деп келип, ааламдын көзүнө сыйынып кеттик. Ушундай Кыргыздын жер бар экен деп келгенде, биздин өзүбүздүн байыркы тарыхты көрө турган чоң регион болмок. Бул историко-региональный комплекс болмок. Эгерде ошону алып кетсе, Садыр мырзага даңк, дүнк жана ошо 1000 деген ыраазычылык келет. А жанагыдай өзүнүн арты таза эмес бизнесмендерге берип коюп, ал уже эзептеп койду. Мынакей мынча бизнесменге айттым, мынча мен сатасыз мына. Алар келет да чалды куйду курулуштарды бүтүрбөй кеткендер канча. Инвестиция келет, инвестицияны чогултат. Аны тарстар жарат, жанагы наркотрафиктен, башка трафиктен жана легализация кыла албай атат, өздөрүнүн акчасын башка өлкөлөрдө ачыктыкка чыгара албай, курал саткандан башка нерсени чыгарткан акчасын легалдаштыра албай аткан топтор келишет. Акчаларын салат, курдуртат дагы өздөрүнүн акчасын чыгарып кетет. Ошо Асман шаарынын долбоорун четке кабуу боюнча андай кыймыл түзүлүп атат, петиция. Кыймыл эме эле уже Кыргызстандын баары кошулуп атат. Бүт жерлерде өзгөчө ысык миндагы ысык көлдө бир топ адамдар чалышып атат, нааразы болуп атат. Ысык көл өзү нааразы болуп атат. Себеби ким эле өзүнүн жерин тепсен. Себеби деген ошондой эле шаарда ошондой жанагы өзүнчө бар Чикаго болот да. Чикагону алып келип туруп эле ошо көлгө коюп койсок эмне болот? Бул долбоордагы башка шаарларга, мисалы Токмокко, Баккенге же Сусамырга салыныш керек деп ошону мынакей, ошону улап кетелик. Ошол как раз баягы мурунку биз илгерки баягы анда Дүйнөлүк банктын жардамы менен кылган проект болчу. Бул чоң сырткы жана тышкы проекттердин бири эле да.
Ошол кезде биз 1,5 миллиард доллар инвестиция чогултканбыз. Ачык керек. Ошондо кордун арты менен келген 1,5 миллиард инвестициялык биздин портфель 10 жылга эсептелген портфель болчу. Ошол портфель Бакиев төңкөрүш болуп атып, анын ордуна Атамбаев келип атып, башкалар келип атып, ошол портфелден келишимдерден келип аткан акча менен жашап келдик. Анан Атамбаев бир инвестиция алып келиш болуп, анан артынан эч нерсе жок. Башка жок, ал уже саркынды болуп бүттү. Анан мындай нерсени курганга, эгерде таза акчаны колдонуп турган болсо, таза акчаны колдонуш үчүн бир топ экспертизалардан, немелерден өтүш керек. Бир топ ошол эл аралык келишимдерди сакташыбыз керек. Эл аралык келишимдердин 80% бул экологиялык тазалыкты сактоо, жана байыркылыкты сактоо, жана жерлердеги жаратылыш жаныбарларды сактоо болот. Биз азыр уже бир топ жерлерде, рекреационный зона деген жерлерде, ошол эле падышатага жетип калды. Мынакей Соломо, Алабука, Чаткал, байыркы Чаткалда араб-кыргыз согушунун изи калган таласка чейин, Атлак согушунун издери, бүт исторический памятниктер да. Ошонун баарын Кытайларга бердик, алтын казат деп Сооронбай Шариповичтин учурунда баарын талкалашты, кести, канча гектар токойлор кетти, шымыран токойлор, тарыхый немелер өлдү. Жана азыр Соломонун тегерегинде бир тал калган эмес. Орто токой суу сактагычынын тегереги пустой, суу түшүп кетип атат. Анткени суу асмандан келбейт, же ледниктен келбейт. Байтеректердин тамырлары төбөнгө кеткенде ошо байтеректер биринин тамырын бир кармап сууну көтөрөт. Жер нымдалат. Ал суунун немеси көтөрүлгөн соң осмос катары көлдүн да деңгээли көтөрүлөт. Көлдүн деңгээли азыр түшүп кетти, көлдүн. Эмне үчүн түшүп кетат? Ошо тигилген байтеректердин баары кыйрады. 100 жылдык байтеректерди мына Сариевдин бир гана чечими менен эч кандай ошо эл аралык немени сактабай кезип жүрдү. Бирок Алла Таала бар экен. Бүт ошондой кезип талкалап атканда Алла Таалам ошол чоңдорду өздөрү наказывать этип берип атат. Сиз бир канча жолу ошол президенттикке талапкер болдуңуз эле. Эгер ошол убактарда өтүп калган болсоңуз, сиз туризмди кантип өнүктүрүү мындай программаңыз бар беле? Анан ошол эле Торайгыр айылынын ошо бир тургуну тегерек столдо айтып атат да, бизде жумуш жетишпейт, ошол шаарды курсак биз абдан өнүгүп кетет элек, иштейт элек, бул чоң проект болот эле деп. Анан ошол жерде дагы бир жаштар чыгып атат. Биз дагы ушундай заманбап бир чоң мега шаарды кургубуз келет деп атат да. Сиз ушул кандай өзүңүздүн сунушуңуз бар? Эми ошол биз өзүбүздүн проект боюнча мамлекеттик чек араларды эшелонированиеден түшүнүк бар болчу. Эшелондогу деген чек араны бекитүү бул армияны эле апарып коюп койсоң бекибейт чек ара. Ошол себептен Баткен зонасына культурный немелерди алып барып проекттерди чоң промышленность себеден аарде түштүктө чоң бир топ гектар жерлерибиз какырап туруп турат. Сөт өкмөтүндө атайын өткөзгөн жана суу таратпай турган каналдардын баары пустой турат. Нарак жака тажиктердикине карасаң, тажиктер биздин сууну дүркүрөтүп алып ичип туруп, көктөндүрүп атат. Биз жак бет көгөр кагырап турат да. Эми ошол маселени чечиш үчүн биз мегаполистарды жылдырышыбыз керек. Бизде ошол проектти постепенно жанагы төңкөрүш болбосо Бишкек, Алматыдай бизнес шаар катары калып калыш керек болчу. Чоң бизнес мегаполис Вашингтондо же Нью-Йорктой да. Вашингтондо парламент калып туруп, Ошко аткаруучу бийлик кетиш керек эле. Аткаруучу бийлик ошол жерге жайгашып, иштеп, анан ошондо тиги чоң тала турган жерлерге, жана тем более ал коркунучтуу жер эмес. Тектонический разлом жок эмес, бар эмес. Туруктуу платолорго курулуштарды курушубуз керек. Анда азыркы ошол долбоорду Баткен жака мисалга айтсак, ошондой долбоорду Баткен жака алып барсак, биринчиден, экинчиден бизге азыр инвесторду издеп кереги жок. Биздин балдар мынакей ошол эле жана күпүлдөгөн ким эле Тимур Файзи өзүнүн акчасын барып Дубайга алып чыгып кетип калды. Канча деген биздин берден акчаны биздин элдерден эптеп чала. Например, Европада, Дубайда булардай сатып аткан тамдарды сатканга уруксат берилбейт.
Сен пока бүт канализацияларын өткізіп, анан тапсырғаннан кейін квартираларын берішің керек. А сен болса цементін құйып қойып тұрып, шыпыратып, суманы алдың кеттің, андай нәрсе жоқ. Вообще Орусияда да башқа жерлерде жоқ. Бізде ушундай аферный, чоң крупный строительствода аферизм көбөйүп кетти да. Доляңды кош мынча квадратный метрден, а квадратный метрден уже бүт кошулган. Анан кийин отделкаларды эсептесе, биздикинде кымбат квартиралар жок дүйнөдө. 1 квадратный метр ремонттан кийин, общий жанагы стяжкаларын кылгандан кийин 1 квадратный метрин $1000 чыгып кетип атат. Улар $600-700. Себестоимость бар көп болсо бир $200-300 кетип атат. Даже $200-300 жетпейт себестоимость. Өздөрүн нактап чыгамынчы. Анан ушундай дикий строительный бизнести баштап коюшуп, ошо дикий строительный бизнестин башчылары азыр башкарууга келип, мамлекеттин атынан жанагыдай каражатты чогултуп алса, алар эртең эмне кылат, жана кандай кылат деген маселе бар. Алардын тазалыгы кандай болот? Эртең ошондой акчаларды алып туруп, анан жоопкерчиликке долбоорго $20 миллиард кетет. Демеле сөз мен сөздү оозду көптүргөн сөз да. 20 миллиардты сен эсептедиңби? Сметаң барбы? Сметаң, картаң, проекттің барбы? Дизайнерский работаң барбы? Қана чыгарган нерсең канчага эсептедиң? Қана 20 миллиард көптүрүп атасың. Кайсы баадан алып атасың? Кайсы кеш менен, кайсы баанын оценкасы менен алып атасың? Кайсы сенин жанагы внешний инвесторлар буну подтверждать этти? Кайсы бюджеттен аласың? Башталышын. Хорошо. Даже рабочий группаны сен өзүң финансировать этип атасың? Элит хаустун акчасынан алып атасың, каяктан алып атасың? Мисалы айтсак, сен элит хаус биринчи өзүңдүн налогторуңду тök, как положено. Керек болсо, мен мындай айтам, азыр жаңы комиссия түздүрүп, ушундай жаңы эптеп-септеп элге таштап кетип, ар жерде качып жүргөн жанагы курулуучулар болуп атат. Элдер багыш жаңы курулган тамдардын кайсына барсаң чыр-чатагы толтура, артында ыйлап жүргөн эл. Ошо жаңы курулуп аткан курулуштар боюнча комиссия түздүңүзбү? Жок, түзүш керек комиссия. Түзүш керек дагы, кандай кабыл алып атат? СНИПтердин баарын кайрып келиш керек. СНИП дегенде баягы лобби болуп көрүнгөн азыр депутаттарга бизге тамак берилди, анан машина берилди, анан кийин биз деген жанагы больницанын атын немеге шыпаканы. Азыр бүгүнкү маселе ошо. Күндүн маселесин эмне экенин билбеген, каяка случайно жанагы Алиса Зазеркалье деген мультфильм бар го. Случайно өзүнүн эмес ишине келип алып туруп эстирип отурган тетиги кассасынан, каяктан чогулган кассасынан мандатты сатып алган адамдар эмне кылат? Алар сатат азыр мыйзамдарды. Мыйзамдарды сатышат, оптом сатышат. Түшүнбөй мамлекеттин кызыкчылыгын сатышат. Вот. Анан азыр ошол иретеми президент өзүнүн мойнуна алды. Мен жооп берем деп. Бүт баарын, мына мен колумда мен чечем. Колуңда чечесиңби? Анда жакшынакай токтоо. Алды артыңызды караңыз. Кичинекей бир топ жооп чогултуңуз. Иликтөө ишин баштайлык. Программный проекттерди карайлык. Мына Аскар Акаевичти актадың. Аскар Акаевичтин ошол эле баштаган проект эле өткөндө. Почему, например, ошол кездеги чоң программалар жазган адамдарды чогултпайсыз? $1,5 миллиард инвестиция алып келгенбиз биз ал кезде. Ал кезде $1,5 миллиард деген Кыргызстан үчүн өтө чоң неме болчу. Жакында могу Ысык көл гостиницасы боюнча дагы. Эми Ысык көл гостиницасы боюнча айтып кетелик. Мен прокуратурага кече дагы бардым. 2-3 жолу каттарын тастап атам. Ак үйгө берип атабыз. Управ делами иштеп атат. Управ делами балансында турат. Анан балансында туруш деген, бул это не означает, что управ делами өзүнүн жеке менчигинен чечет. Бул мамлекетке Совет өкмөтүнөн бөлүнүп калган тарыхый Совет өкмөтүнүн мурастары да буларчы. Анан ошол мурас катары бул тарыхый дүйнөлүк уже эл аралык мурастарга кирип калган здание. Аны сен талкалаш үчүн ошол жерден келген баланс, бул мамлекеттик мүлктүн балансы. Президенттин личный администрациясы курган баланс эмес. Ошо мамлекеттик мүлктү талкалаганга, сноска кеткенге, парламентке киргиздиңби сен ошону сураштырганга? Кантип сен баланс немеден чыгардың? Духаний мурас деген кайсыны сен неме часаң эле конституциялык нормалар бар, эл аралык нормаларды карап чыккыңар баарын, караган жоксуңар. Вот ошону чыгардың дагы талкалатып атасың. Теперь тендер өткөздүңөрбү талкалоо боюнча?
талқылау боюнча мынакей азыр күнүгө 3 экскаватор тиген эме иштеп атат. Тендер бердиңерби? Тендери жок. А управ делами кайсынын акчасын кылып атат? Эмне личный Садыр Жапаровдун акчасын төлөп атыптырбы? Ал биздин бюджеттен акча кетип атат. Ар бир нерсени 2-1 айдан бери бир стойканы талкалады. Ошо талкаганга иштеген адамдын зарплаталары каяктан төлөнүп атат? Ошо биздин мүлктү талкалаш үчүн биздин бюджеттен биздин зарплатадан алган акчаны талкалашып атат. А эртең күнгө дагы заман келет текшерилгенге. Текшерет ачык айкын болот. Жок, анан эми парламент уруксат бербесе, азыр министрликти вообще текшериш керек, министрликти. Текшерип, на основании чего вы это выносите? Бизде мындай болуп калды. Ой, ошол кетип калган экен, мындай болгон экен. А ты, сен министр, мен жокто түшүп калган экен. А ты сен келдиңби? Сен принимать эткенде текшеришиң керек. Кайсы мыйзамдардын негизинде? Эл аралык мыйзамга барат бекен? Неме мыйзамга карайт бекен? Анткени сен келдиң, сен юристтериңден сураган жоксуң. Сен азыркы министрлер болсо эпеңдеши эле мен революционермин деп кирип келип отуруп калышат дагы, же тамга таанышпайт, же кадровый составдын иштегенин билишпейт. Жакында могу сан ариптештирүү боюнча министр позорище. Жогорку кеңеште кандай дайындалганы боюнча дагы көп эме талкуу болбодубу? Ошондой эле нерсе. Тиги бандитский топ айтты, мынакей мен келдим, басып алдым, мен отурдум тигин. Сен тамга тааныбайсың, но министр жаш бала, хорошо иштеп калдың. Сен хотя бы нормативный базаны карагың жашынакай калып туруп. На основании чего? Это канчанчы жыл курулду эле? 1986 жылы курулду эле. Ошондогу нормалар, кайсы нормалар бар эле? Алар упразднены, не упразднены деген түшүнүк бар. А так спокойно, азыр мен административный сотко даярданып атабыз азыр. Ошол үскүлгө боюнча. Мынакей азыр сындырышып атат, но бирок айтайын, учур келет, жооп берет. А бери мен көрдүм. Бир топ көз ачыктардын баарын алып барышыптыр. Ошол жерде союшуп, канын чачтырышып, анан өртүп коюшуп, анан быкыр-чыкырларын жазышып, эми ушундай уровеньге түшкөн мен таң калдым. Бузарда ошол. Бузарда. Эми таза жапайчылык да айланайын. Ошол жерге жаздыртып, бир немелерди түшүп, талкалашып, бул эми даже исламга да жатпайт, кыргыздын диний культурасына да жатпайт. Азыр ошол жана асман долбооруна кайрылып келели. Долбоор боюнча ошо петиция жарыяланып, ошо элдер каршы колун коюп атат. Ошол кандай болуш керек эми мындан ары? Ошол президентке кат жазып атышат. Мындай да, президентте азыр цифровое правительство деген түшүнүк бар. Цифровизацияны киргизем деп атат. Анан массалык маалымат интернет менче кабыл алышып атат, уже электронный переписка кетип атат. Анын негизинде уже ченчоктун толуккан добуштары бул жалпы адамдардын, ар бир адамдын өзүнүн персоналдык данный менен берилген кайрылуусу. Ага жооп бербегенге президенттин акысы жок. Бул долбоор сиздин оюңузча ошо четке кагылышы керек, Эми мындай, биринчиден бул долбоорду четке президент какпайт, чечим алдым деп атат. Ну хорошо. Сен четке какпасаң, анда эл менен акылдаш, бул эми жалгыз. Эгерде Кыргызстан мен өзүмдүн сатып алган үйүм десең, анда чече бер. Жок, Кыргызстан бул жалпы кыргыз элиники, мени шайлаган, ишеним берген, бүгүн мен убакыттуу адаммын, эртең кетем десең, анда башкача мамиле кыл. Ошол эле управ делами сурагың, ошо Ысык көл боюнча, ошо боюнча, даярдап алып келген документтериңерди көрсөткүлөчү. Биринчиден, ким менен макулдаштыңар, кайсы инвестор менен макулдаштыңар күпүлөрдүн алдында. Кана проектиңерди көргөзүп койгулачы хотя бы. Презентация кылып, Ак үйдүн эле администрация президенти там тигилер менен отуруп бир презентацияны көрсөткүлөчү. Мага суммаларын кереги жазган. Вот, например, четко. 20 миллиардтын карден табасың? Кимден табасың, жана кандай каражатты акча? Ким менен кантип чогултасың, кантип бөлүштүрөсүң? Эми проектный сметаңды көрсөт примерно. Если у тебя есть асман шарынын 20 миллиардка ар бир смета эсептелет да. Ошончо даярдап мен гурамен киратам деп аткан адамдыкы бүт жазылыш керек, заранее даярдалыш керек да. Кана бир нерселерин көргөз. Парламентке бир сер жөнөткөн жоопкерчиликти ала карап чыксын, насколько это обоснованный. Анан отура эле күпүлдөп тетеги түй көз ачык айттылар, бул келжирек айтты деп эле иштей турган заман эмес да, чын айтканда. Анан ошол эле жана айтып атпаймынбы? Булар азыр
ар кандай берде ар кандай топтур. Бул долбоор боюнча дагы көп сөз болуш керек. Ушул сөздүн алды болуп сиз менен жолугуштук. Сизге рахмат. Рахмат силерге чоң рахмат. Анткени ушундай шартта сөз бериш деле азыр оңой иш эмес. Политклиника медиасынын сереп берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн Ысык Көл облусуна курулат деп жаткан Асман долбоору боюнча сөз кылдык. Биздин студияда мейманда саясатчы Токтай Мүймөталиева болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар. Элибиз журтубуз аман болсун.